Бүгін 23 июнь Қарас базарында ушундай вареньега ылайыктуу анжирлар 250 сомдон болуп атыр килограммы. Карагыла. А булар куруттар болсо пакети 100 сом. Бул сарылары 100 сомго. 3 штук, каралары 100 сомго 4 штук, а? 4 штук болуп атыр. Эми арзандайбы же ушундай эле сен болобу, а? Пишип баштады эми. Баштагы булар. Карасы канча экен? Ушундай болот экен. 250. 250дон болуп атыптыр. 3 та 100 сом. 100 көчө. 100 көчө. Ушундай болуп атыр баасы. Былтыр ошо 280 болуп атканда, может арзандайбы, может ушу болушу мүмкүн, эми кымбаттады да. Кымбатлап кетиши мүмкүн. Кымбаттап кетиши да мүмкүн. Ошо. Карап экели. Кимге пайдалуу болсо, жаккан болсо лайк басып, жакшы комментарий жазып, анжир канча сом болуп атыр быйыл дегенге жөнөтүп коебуз жана каналды колдоо үчүн колдоп кетсеңер болот. Бул жерге банк коюп коем. Көбүрөөк колдоо канчалык көбүрөөк болсо, көбүрөөк видеолорду тартышы мүмкүн. Бул жогоруда конфет, печенье, ряд. Силерге кошууга кетип атып, эми кыска кылбай бир аз узунураак кылып тартып кетейин деп тартып атамын. Ким спонсор болуп каналды колдогондорго өзү айткан нерселерди тартып чыгарышы мүмкүн. Базарда эл аз, бүгүн 23 июнь. Баары эс алып жүрөт окшойт. Эми сезон келип дагы шабдоллар сурап койлу. Шабдол канча экен? 150. Бул канча? Бул 200 сом экен. Быйыл шабдоллар деле өлө кымбатпы. Честно канча аба? 130 сомдон килосы. 130 сомдон дыйканчылыкпы? Арзан экен, честно, да? Арзан экен, алыш керек экен өзүн. Деген баш жагында. Күн кайра ысып баштады. Кече жамгыр жааган болчу. 30 градустан жогору болот апа. И уже 40тан жогору өтүп кетсе чыдап койт экен. Азыр бул жерге жогору жака мына комфорт үч деген ачылган. Ушул жака обед кылганы келип атам. Силерге бир жолу комфортту көргөзүп коеюн. Иштери салкын. Биринчи этаж, экинчи этаж кенен, кеңири отуруп сүйлөшүп, көңүл жакшы. Эл көп. Шу